Кыргыз улуттук манас театрынын төкмө акыны, айтыштын ак жарык жылдызы Аккыз Абазбекова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы, кош келиңиз. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Таңертеңдеги убакыт бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат. Бүгүн буюрса дал ушул студенттик кездеги өзгөчө сонун кызыктуу учурлар менен бөлүшсүн, чыгармачылык менен окуу жайдын кантип чогуу биргеликте алып кетип атат, ушулар боюнча суроо. Көчө майрамданга жетиштикпи кичине? Кече биз эртеле майрамдап койгонбуз. Кече шайлоо болот депчи. Эртеле майрамдап коюп кече иштедик. Буюрса алдыда коюлган иш пландарды толуктап, кече иш күнү кылып, элдер эс алса, майрамдаса биз элге жерге кызмат кылып кече иштедик. Жакшы. Аккыз буюрса ар жак бир жагыбызды карасак жылы жыйынтыкталып келатат. Жемишин бердиби? Өзүбүзгө кандай отчет бере алабыз? Кичине бир артты карай турчу кез келип калды өңдөнөт. Албетте, 2024-жыл мен үчүн жакшы жылдардан болду, алдыңкы жылдардан болду, ийгиликтүү жылдардан болду. Ошол баш эле быйыл көбүнчө ушул жер кыдырдым, эл кыдырдым окшойт. Ушул өнөрдүн аркасы менен. Анан алгач эле ошол 2024-дүн башы менен Түркия мамлекетине барып, устатымдын эскер концерттерин коюп келгенбиз. Андан сырткары Монголияга барып келдим, айтыш менен. Анан жакында эле ушул Кыргыз улуттук манас театрынын менен биргеликте ошол Корея жерине барып, ал жактан да өнөрүбүздү тартуулап келдик. Чет элдиктер кандай кабыл алат экен? Аябай жакшы. Анан алар көбүнчө ушул элдик өнөрлөргө аябай кызыгышат экен. Эми алар да ушул башка биздин жанрдагы классика дейлиби, эстрада дейлиби, ал жакта алдажылып кеткен да. Бирок канчалык болбосун алар ушул элдик өнөргө, элдик талантка аябай кызыгышат экен, комузга кызыгышат экен өзгөчө. Жакшы. Жаш өнөр козу катары сизден сурагым келип атат. Бүгүнкү күндө фольклордун абалы? Бүгүнкү күндө фольклордун абалы жакшы. Жаштарыбыз арбын чыгып атат. Мисалы өзүмдүн эле башымдан өткөн нерсени айтсам, мисалы ошол мен жаңы комуз үйрөнүп жүргөн учурда ас болчу да, комуз үйрөнөм деген жаштарчы. Анан азыр ошол эле айтышка дагы, ошол эле комузга, ошол эле элдик ырларга кызыккан жаштар азыр арбып келатат. Мисалы мен окуган жерге дагы тапшырам, кантип улантсам болот деген жаштар көп да азыр. Эми биз сыртта көп жүрөбүз. Өзүң айтмакчы, быйылкы жыл өзгөчө сонун жылдардан болуптур, ийгиликтүү жылдардан. Анан бирок окуу эмне болот сен ал жакта жүрө берсең, Окуу эми окуу деле өз нугунда. Буйруса дагы көрө жатарбыз жакында. Баарыбыздын жүрөгүбүздү түшүргөн сессиялар келатат. Аккыздын курсташтары баягы Байдыл атам Чыңгыз агайга жазгандай, Чыңгыз кайда, Москва, Берлин, Лондондо дегенде. Иш сапарга дайыма барып келген сайын ушул ырлар менен тосуп алышат. Жакын группалаштарым анан өз нугунда эми ал жака дагы эки жакка тең жетишкенге аракет кылып атабыз буйруса. Бир жагын эле алып кете берсең, бир жагы калып калат экен дегендей, анан аракет кылып атабыз колдон келишинче. Жакшы. Эми мен ойлойм, бул жаатынан Аккызды баягы түшүнүү менен кабыл алып, тек гана колдоп бериш керек деп себептегенде Аккыз ал жерге өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн барса, анда бирге беле. Өлкөнүн атынан баягы туубуз көтөрүп барып өнөр тартуулап келип аткандан кийин биз сизди ар тараптуу колдоого дайынбыз. Окуу жайдагы мына ошол өңүттү угуш керек. Анда бир чыгарма аткарып берели. Алгач эле азыр оюма келген эле жылкы чыңыры болуп атат. Ашаралы Айталиев атабыздын жылкы чыңыры деген чарасы. Агытайды кошобуз го бирок бүгүн, эфир бүткөнчө. Kaydasın gel çoy
сүйгөнүм Ей бали. Эриктим жылкы кайтарба кайтасың келчи ой сүйгөнүм жылкоттой чөптүн түрлөрүн мен жыттайм жыпар гүлдөрүн санадан такыр чыкпайсыңа сагындым келчи ой сүйгөнүм Еді. ыргалса желге жалбырап ыргыштап үркөт аргымак камыкпа келер дегенсиз ба ай карайт көккө жалтырап аткарып чабам бойрогом айтпастан сөздүн кургурун сәкіске кылсаң кымызгаңа багылам козу куйругун Ей бали. сен жылкычы мен чабан кыйкырып добуш үн салам өлкөбүз үчүн иштейли да өркүндөп өссүн бул заман өлкөбүз үчүн иштейли да өркүндөп өссүн Кыргызстан Ой, сонун. Үнүң ала тоодо шаңшый берсин. Керемет. Анан акыз жакында буюрса аетектеп Элмира агайыбыз түптөп кеткен төкмө келсе төр бошот долбоору кайрадан эл назарына тартууланган турган экен. Мына ошондон кабар алып бүгүн силерге баягы жалпы журтчулукка чакырык таштасын өз оозуңар менен деп дагы чакырганыбыздын бирден бир себеби ушул болду. Кеп баштайлы анда. рахмат буйруса 30 ноябрда Кыргыз улуттук Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда ушул устатыбыз түптөп кеткен атайын төкпө келсе төр бошот долбоорун концерттик айтыш концерт кылып өткөргөн жатабыз. Буюрса даярдык кызуу жүрүп атат. Өзүңүздөр билгендей ал жака кадимки айтыштын ак жылдызы болгон азыркы айтышып жаткан кыздардын башы болгон сап башында турган Изат эжекебиз Айдаркулова жана эле Изат деп боздогон Акмат агабыз, Арген Биймырза уулу, Нурайым Бактияр кызы, Нурсултан Малдыбаев, Алтынбек Акматов деген, Чыңгызкан Кожошев деген агаларыбыз буюрса бүйүрү кызыккан керемет айтыштарды, кыз жигит айтыштарын жана эле кайым айтыш деп коет. Мен ушундай айтыштарды буюрса жалпы элге бир жакшы маанай тартуулап, жакшы концерт тартуулайбыз деген ойдобуз. Ошол. Жакшы. Акырлардын, акындардын жалпы жааматын ал жерден көзүбүздү учурата алган жокпуз. Тандоо туруу болобу? Баскычтары кандай болот? Бир аз маалымат алсак болобу? Бул айтыш концерт. Анан бул жака ушул Манас театрындагы иштеген акындар буюрса катышабыз. Анан көбүнчө кыз жигит айтыштары болот. Анан ошон үчүн кыздар да карбын. Миң баара эжебизди да унутуп кетиптирмин. Ушул жалпы ушундай атайын өзүбүз баягы уюштурган ушундай айтыш концерт да. Анан ошон үчүн ушул акындар азырынча катышат. Жакшы, негизи эле дал ушул эми айтышты көбүрөөк көрүп калабыз, анча-мынча барып калабыз, бирок ошол эле учурда мага эң кызык боло бергени, башкага билбейм, мага ошондой нерсе кызык боло берет. Аябай сахнадан айтышып, эле баардык жака тийишип кеткен учурлар көп кездешет да, мисалы үчүн айтыш учурунда. Анан баягы сахна артында аны көзөмөлдөп, сахна артында аны көзөмөлдөп бул сөздү айтканга болот, бул чегин көрсөткөн адам барбы текшерип? Ооба, андай учурлар да болот эми. Ал эми сахнанын эмеси менен да жеке жашоодо жүрүп мындай бирибизге сыйыбыз баардыгы билинип турат. Анан эми сахнада андай айтыш кылбасаң дагы бир кызыксыз болуп калат да. Анан эки жака тең тийишкенге туура келет.
Анан эч кандай деле эме болбойт негизи. Таңнурунун сураган максатын баягы көздөгөнү бул болуп атат. Силерди жалпы үстүнөн көзөмөлдөп, баягы ак карасын эргеп, бул сөздү айтканга болот, муну айтканга болбойт деген бир талаптар коюлабы деген суроону Жок, бергиси андай келип атат. талаптар жок. Эми Эркиндик, эркин эле вариантта каалагандай калжап сөздүн бери бетин терип буюрса. Жашы. Бул айтышта жуумуз ким болоору аныкпы же ошол жерден чучу кулактын негизинде аныкталабы? Жакында аныкталат. Анан ар кандай болуп калат эми ал жерде кээде сүйлөшүп чыгасың, кандай кылсак болот деп. Кээде ошол жерден деле мисалы анан азыр жакында аныкталат буюрса. Жашы, негизи эле кыз кесиптештердин арасында деле баягы такыр тил табыша албагандар болот го. Дайыма кездешет анан ушу төкмакындардан ким менен баягы айтышуу сен үчүн мындай кызык эме аласың го. Мындай кандай десем, канаттанып, мындай бар нерсени айтып, прям ушундай бир таймашуу жүрөт. Негизи баары менен эле эмеси деле жок, мага мындай бул акын менен мындай айтышам, анан бул менен мындай айтышам деген деле. Колуңа комуз алсаң, сени менен деле айтышчудай абалда турат азыр. Эме деле жок. Эжебизди сыйлайбыз да. Сестерде эжесин сыйлайт, ал эми агайына, агатайын бир ырдап берсин. Эжем эме туура көрсө эле анда. Ошол улук сааты жок биринчи жылкычынын ырынан баштаган турбайбы анда? Айтпасак болбойт да. Жакшы болот келинде. Эми көптөн бери ырдай элек болчумун, негизи анан сизден суранып калыпсыздар, анда эмесе агатайым деген чыгарманы. Агатайым эмес, бул ырды негизи күйгөн ыр деп аталат. Андан кийин Эзер эжекебиз сизге деп чыккан экен. Анан ошону аткарып берейин. Сөз обонду Табылды Актанов атабызга таандык. Агарбаң аткан тандайым, арзумга сизге арнайын. Арабыздан алыс болсодан, ey агатая сизди тандадым. Жаркырабаң аткан тандайым, жалындаба жүрөк ардайым. Жашыңыза өйдө болсодан, ey жаштыгыма сизге арнадым. Диги диги диги, ай диги диги диги, ай диги диги диги. Бербеттен ашуру тизейин, белгүлүңа жерден күтөйүн. Богачыма болуп келиңиз, ey болоюна сиздин үкөйүн. Жакуттан ашуру тизейин, жан билбесе жерден күтөйүн. Жан сырымда калсаң айтылбай, жаштыктан үнү түзөйүн. Ай диги диги диги, ай диги диги диги, ай диги 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 диги. Ашыктыга жолу тар беле, арызы гана мендей бар беле. Адашып да калсам тапмакмын, ey агатая сизди кайреле. Сүйүүнүн жолу тар беле, сүрдөгөн кандай жан дебе. Кайрадан келсем жашоогоң, сүймөкмүн сизди кайреле. Ай диги диги диги, ай диги диги диги, ай диги диги диги. Керемет. Жакты? Керемет. Сан. Эми мен дагы сенден уруксат алып, уруксат берсең, о деп айткан да негизи. Экөөбүздүн ортобузга отуруп алды я кыз. Жакшы, эми студенттик күндөр кандай өтөт? Мына ошол өңүттө сурагыбыз келип турат. Мына кечээ эле студенттик күндөр белгиленди. Бирок ошондой бир жалындуу бир шаттык менен өткөрө турчу күндө эл кызматында ушундай улуу өнөрдү аркалап кылдай мойнуңа кылымдын жүгүн артынып келе жаткан кезиң. Анан студенттик күндөр жөнүндө кичине баягы кызыктуу орун алган учурларды эстейли. Эми кызыктуу учурлар көп эле негизи. Анан студенттик күндөрдү дагы, иш күндөрүн дагы өз жолу менен
өз нугу менен алып кеткенге аракет кылып атам. Анан баарына жетишкенге. Анан эми студент күндөрүнүн жакшы күндөрү ошол жакшы жора жолдош, жакшы группалаштар экен да. Анан буюрса бизде 2-курстун элдик ырдоо бөлүмүндөгү группалаштардын аябай мыкты группалаштар. Баарыбыз шайыр. Анан жакшы күндөр болот, жакшы тамашалар болот. Анан ошол жалпы группалаштарыма да салам айтып коеюн. Кезең болбойт. Бар болгула, эсен болгула. Силер менен жакын болуп, силер менен группалаш болгонума аябай сыймыктанам. Анан эми аябай деле мындай эсте каларлык деле азыр эмелер жок. Көбүнчө жанагы илгери болсо керек го, эми азыр баарыбыз баары эле бул консерваторияда окуган студенттердин көбү эле окуудан тышкары бардыгы эле жумушта иштешет да. Анан баарыбыз эле бүтүп алып эле кайра жумушка кетип калып эле ушундай күндөр болуп атат азырынча. Эми кызыктуу учуру эми сессияда башталат буюрса. Орус эжекелерибиздин артынан куулаган күндөр. Жакшы. Эми мына ошол алдыдагы концерт боюнча кичине кеңирээк сурагым келип атат. Билеттер таркатылып атабы, кандай болуп атат, кайсыл жерден алса болот? Мына ошол жөнүндө филармониянын кассасындабы, кайсыл жерде? Филармониянын кассасынан алсаңыздар болот. Анан ошол афишада да жазылган номерлер бар. Ошол жактарга байланышып, чалып онлайн да алсаңыздар болот. Билет баасы? Билет баасы 1700 болуп атат. Партер жагы 1000, балкон жагы 700. Сонун. Бизде барабызбы? Ооба, сөзсүз түрдө негизи эле азыркы учурда филармонияда ушунчалык бир концерттер өтө мыкты деңгээлде өтүп атат. Бул жолу дагы буюрса баралы. Билет алып берсең бара беребиз да. Тарабы анткени чөнтөгү ыңгайлуу экен. Ооба, жакшы. Биз баягы акындардын арасында ушундай бир кээ болуп калчу элек, кыска кайрык менен бир жыйынтыктап бериңиз дейт. Бир азыр төгөбүзбү же ырдайбызбы, бир номер аткарып бербейсизби? Мүмкүн болсо. Бир калайыкты куттуктап, балким төгөбүзбү, кандай кылабыз? Кара сөз менен бир жамап берейин. Кичине сыркоолоп да калыпмын, ошого үнүм да кичине болуп атат. Кечирип коесуздар. Жакшы. Буйруса концертке келиңиздер, урматтуу айчы сүйгөн агайын. Буйруса бирөө кызыткан жакшы айтыштар болот деп ишенебиз. Ошого күбө болуп, сүрөп, коштоп, колдоп туруңуздар. Улуу агаларыбыз, аталарыбыз айтмакчы. Согуштун үнү жаңырбай, комуздун үнү жаңырсын, чырдын үнү жаңырбай, ар дайым ырдын үнү жаңырып турсун. Буюрса бар болуңуздар, чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бизде бир аз убакыт бар экен, азыр карасам. Бир чыгарма мүмкүнбү? Балким устатыңыздын чыгармаларынан, Эльмира агайыбыздын чыгармаларынан суранабыз, Ооба. Ылайыктап. Жакшы болот. Ойлонуп калдың го? Сөз менен жыйынтыктап берейин, ыр менен башталган маекти. Булбул менен. Азгырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул угуп келет күндө, биз жүрүшүң алмабакта болжоп сайрап, албактан адашып бүгүн калган, аршактан алмадай сүйүм калган, айлангандай адашып азгырып болжоп сайрап,
жашоодо жан жугай боздогон жашаймын көп эстеп ал күндөрдү жаштыгым жаштыкай окшобогон сайрашып өткөндү эске салып санар каймал күндөр четте калып булуккан булдай боздойм мен булуккан сүйүмдү эстеп сонун керемет. Бул чыгарманы Элмира агайыбыздан кийин эле Элмира агайып кызы эжем дагы керемет ырдап чыкты эле, айылдаш эжем эле Эсил Кайран. Баягы аябай уккулуктуу керемет чыгарма негизи өзү. Бүгүн дагы сенин аткарууңда бир өтө керемет жан дүйнөбүз эрги уктук десек жаңылышпайм. Сиздерге жалпы жааматка ийгилик каалайлы. Буюрса алдыда боло турчу концерт бир өзгөчөлүк менен бир көрмандардын жан дүйнөсүнөн орун алып, силердин бир айткан керемет айтыштарыңар жан дүйнөлөрүнөн кумга сиңген жамгырдай бир орун алса деген изгил тилектебиз. Буюрса биз да барабыз. Учурдан пайдаланып көрүүчүлөрүбүздү мына ак кыз кашыбызда турганда чакырык таштап өтөлү. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында 30 ноябрь күнү саат 18:00 келип жарпыңыздарды жазып бир руханий азык алып кетишиңиздерге тилектеш бололу. Андыктан бүгүн биз ак кызга рахмат айтып, маегибизди жыйынтыктоо менен эфирди дагы бүтүрө турчу кез келиптир таңдыр.